Кезек четелдик жаңылыктарда. Алыскы чыгышта өзгөчө кырдаал жаралды. Япон деңизинин үстүндө эки Су-34 истребитель бомбардировщик кыйроого учурады. Ал эми Франциянын Лионунда жайгашкан университетте катарынан бир нече жарылуулар болду. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда таанышыласыздар. Алыскы чыгышта өзгөчө кырдаал жаралды. Начар аба ырайынан улам Япон деңизинин үстүндө эки Су-34 истребитель бомбардировщик бири-бирине тийишип кетип кыйроого учурады. Окуя Татар куймасынын үстүндөгү учуулар боюнча окуу машыгуулар жүрүп жатканда болгон. Маалыматты Россиянын коргоо министрлиги тастыктаган. Кырсыкта экипаждар катапультирование жасашып, парашют менен түшкөнүн көрүшкөн. Бир учкуч жээктен 35 километр алыстыктан табылып куткарылган. Ал эми экинчисин издөө уланууда. Деңиздеги катуу толкундарда тоскоолдуктарды жараткан. Перимде кече күндүз борбордук офистердин биринен чоң өрт чыкты. Кара түтүндөн качкан айрым адамдар 3-кабаттан секирип түшкөн. Ал эми кээ бир кардарлар коюлган шаты менен куткарылган. Жабыр таткандардын арасында кош бойлуу аялы ооруканага жеткирилип төрөгөн. Эне баланын абалы канааттандырарлык экендигин дарыгерлер билдиришкен. Адистер өрт электр приборлорду туура эмес колдонгондон келип чыкканын айтышууда. Франциянын Лионунда жайгашкан университетте катарынан бир нече жарылуулар болду. Имаратта өрт чыгып, бактыга жараша ал учурда сабактар токтотулган эле. Мындан улам жабыркагандар жок. Кампуста курулуш иштери жүрүп жаткан. Бардык жарылуулар газ баллондорунун бузулуусунан келип чыккан. Казакстанда белгилүү көркөм муз тебүүчү Денис Тенди өлтүрүү үчүн айыпталган 2 киши 18 жылга кесилди. Тен былтыр 19-июлда анын унаасынын күзгүсүн уурдоого аракет кылгандар менен кармаша кетип, бычак жегенден кийин Алматы ооруканасында кансырап каза тапкан. Полиция шектүү 2 жигитти жана аларга көмөктөшкөн жаш аялды көп узабай кармаган. Маркумдун энеси сотто баласы буйртма киши өлтүрүүнүн курмандыгы болгондугун айткан. Тен 5 жолу Казакстандын чемпиону болуп, Сочи олимпиадасында коло медаль алган. Японияда жалаң роботтордон турган Диковинная мейманканасы механикалык кызматкерлеринин жарымын иштен бошотту. Нагасакиде 3 жыл мурда ачылган отелде кардарларды өзгөчө кызматкерлер тейлеп келишкен. Кийинчерээк машиналар кардарлардын жашоосун кыйындатканы белгилүү болгон. Мисалга, комнатадагы робот адамдын коңуругун үн катары кабыл алып, көңүлүн көтөрө баштаган. Ал эми үй жыйнагычы робот мебелдерге тыгылып такалса, жүк ташыгычтын электрондук мээси кардарлардын талаптарын жай аткарып ал тургай бузулгандары да болгон. Мындан улам мейманкана адамдарды ишке тартууда. Белградка расмий визит менен барган Россиянын президенти Владимир Путинге Сербиянын президенти Александр Вучич Югослав овчаркасынын күчүгүн белекке берди. 4 айлык иттин аты Паша. Ал Россия лидерине өтө жакканын айткан. Уламышка ылайык, бул Тибет мастифтери породасы Александр Македонскийдин чыгышка болгон жүрүштөрүнөн алынып келинген.